Мен Абдуласова Жетегүл Тажжанына. Эки кулагым жакшы укпайт. Канча жылдан бери тиектен өтө албай жүрөм. Кочкор районунда врачтарга барсам Бишкекке барып өт дейт. Мындай дарылан дейт. Бишкекке барсам айылыңдагы врач карайт дейт. Ушинтип эле жылдар өтүп кетти. Сиздерден чоң жардам сурайт элем. Азыркы убакка чейин 3 балалуу болдум. Күйөөм менен ажырашып кетип жалгыз бактым. Улуу кызым көзүнүн 3 группада инвалид. Негизи 2 группада инвалид болчу, 3 группага өткөзүп койду. Ошол кызды жанагы көз оорулар школунда окуттум. Ошону менен алышып жүрдүм. Андан кийин өзүм операция болуп Пшенский жактан. Анан эле ушинтип жүрүп эле кулагым азыркы убакта жакшы. Эки кулагым тең жакшы укпай атат. Жок дегенде ушу тиектен өтүп кичинекей акча болсо дагы чай чаймеме жараса деп ойлойм. Уулумда азыр кичине туруктуу жумушу жок, туруктуу жер жок. Ар кайсы жерде эле иштеп, кичинекей жумуштардан иштейт. Чай чаймебеске эле жарайт. Өзүм буту колум ооруп ушинтип өтө албай жүрөм. Ар кайсы квартирада өзүңүздөр билесиздер. Тем более азыркы убакта бир сом тыйыныбыз да жок. Негизи Кочкордун врачы мурун бир Абакиров деген врач болгон, азыр пенсияга чыгып кетиптир. Козу сураган негизинде. Ал убакта козу бере алган жокмун мен. 3 бала багып жүрсөм жалгыз. Пособие да алган эмесмин, алимент да алган эмесмин. Ошо оор ичи кардын артып, курап ар кимдин курагын курап, ошентип эптеп 3 баламды багып азыр үйгө да муктажмын. Сиздерден көптөн көп өтүнөт элем. Жок дегенде ошо тиектен өтүп бир чайлык тыйын болсо дагы жакшы болот эле. Такыр карап отурганча.